Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, реестр боюнча кыскача мекендештерге жаңылык. Бүгүн 22 январда 2026 Кыргыз Республикасынын тышкы иштеринин орун басары Алмаз Иман Газиев Россия Федерациясынын өзүнүн коллегасы менен жолугуп, ошо реестр тууралуу бир сыйра кыргыздардын чоң көйгөйү болуп атканын айтты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары, бир нече депутаттуу ошо кыргыз мекендештеринин реестр маселесин чечүү боюнча көптөгөн өзүнүн позицияларын айтып, орус тарап менен сүйлөштүр. Кыргыз мекендештерге реестрден чыгуу процедурасын азайтып, жеңилдетип бергиле деп суранды эле. Бул боюнча орус тарап ал ишти жөнгө алаарын, ошол боюнча нормативдик правовой акттардын бүт баарын жеңилдетүү процессин иштеп чыгаарын сөзүн берди. Кудай буйрса бул жөнүндө сүйлөшүп турабыз. Анан кийин RUID деген система баарыңар билесиңер. Мурда RUID кирет экен, Россия Федерациясына кирердин астында сөзсүз түрдө эртерээк заявка берип туруп, кирүүгө уруксат барбы билип туруп анан киребиз деген ошондой ызычы болду эле. Ошо RUID системасын бүгүнкү күндө 2027 жылдын декабрына чейин киргизбей турган болушту. Бул дагы жакшы жаңылык. Балким эртең киргизип койсо бул дагы чоң оорчулук болмок. Ошон үчүн RUID боюнча эч кандай маселе жок. Бүгүнкү күнгө чейин бизге мекендештер чалып атат колл-центрге. RUID-ни кандай кылып жүктөбүз, эмне кылабыз, керекпи, кереги жокпу? Ал эч кандай кереги жок. Ошон үчүн бул жагынан сарсанаа болбой болуңуздар. Миграция тууралуу дагы бир нече жаңылыктарыбыз бар. Кийинки выпускта анын баарын айтып беребиз. Кичинекей жарнама, Кыргызстанга барабыз, жүк салып, дары-дармек, документ салып, анан кийин аэропортко барып бирөөнөн жалдырайбыз. Осман экспресс деген уюм бар. Волгоградский проспектте биринчи выходтан чыкканда 30 метрлик деле бар. Кыргызстанга 600 рубльдан баштап бир күндүн ичинде бүт булуң бурчуна буюмду жеткизип берет. Телефон номери +7 903 146 0003. Кайрылуу бериңиздер. Көрүшкөнчө мекендештер. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендештерге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39 800 сомдон өйдө. 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегинде жазып коем, телефонда жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар.